Internet.com'un Kırgız bölümü Санарип Мисан долбоорун алкагында 22-жыл өткөргөн. Быйыл болсо Internet.com ошол башка министрликтер менен, электр байланыш союзу менен, Санарип Мисан долбоору менен биргеликте чоң ушундай Бишкекте өтүп жатат да. Бул жака ошол Токмоктон атайын балдар үйүнөн катышып атышат. Ошол шаарыбыздын техникалык университеттеринен атайын ошол тармакта окуган кыздар келип катышып атышат. Ошондой эле баардык Булун бурчунан да катышып атат. Кыргызстан боюнча онлайн. Ошол эле башка мамлекеттен да, Москва шаарынан, Германия өлкөсүнөн дагы биздин мигранттарыбыз, биздин ошол студенттерибиз, ошол жакта окуп иштегендер катышып жатат. Телекоммуникация тармагында азыр көп стереотиптер бар, барьерлер бар. Мисалы кыздар ошол тармакта иштейм десе, бул жалаң эле эркектер үчүн деп ойлоп калышы мүмкүн. Биз ошон үчүн ушундай барьерлерди сындырыш үчүн көп айым лидерлер менен иштейбиз. Алардын мисалдарын региондордогу өзгөчө кыздар менен бөлүшүп, силердин колуңардан көп нерсе келет, силер ушундай сектордо иштей аласыңар, ушундай карьера кыла аласыңар деп биз көп аракеттерди кылып жүрөбүз. Ошо өзгөчө айылдагы жашаган кыздарга күч берүү үчүн. Негизи эле Кыргызстанда же биздин мындай ошол восточный менталитет деп коебу. Ошо кыздар билимге умтулушат, билим алгалары келишет, но ошол эле учурда, мисалы үчүн айымдар үчүн, анан качан үй бүлө куруп, балалуу болгондон кийин көп мүмкүнчүлүктөрү жоктой сезилет да. Анан анткени аларды кандайдыр бир иш алып бара алышпайт, өзүн өйрөнүп алышпайт. Анан ушул учурда анан IT технологиялар же башкача айтканда үйдөн чыкпай, ошол эч кандай башка жака ошо жашаган жерин өзгөртпөй туруп, ошол билим алууда, кандайдыр бир жаңы бизнес баштоодо жаңы технологиялар жардам беришет. Албетте илим, билим деген бул заман бап болуш керек. Биз ошол эле илимди түшүнүш үчүн заманий өзүбүздүн бир билимдерибизди алышыбыз керек. Анткени ошол Куранда айтат: "Стаузу биллахи ястави аллази я'ламуна ва лазина ла я'ламун" деп биз салыштыра алабызбы билимдүүлөр менен жана билимсиздерди деп атат да. Ошон үчүн биз балдарды өзгөчө окутушубуз керек, өзгөчө кыз балдарды. Анткени биз эне бул медресе дейбиз, азыркы учурда көп эле профессиялар ошол интернетке, технологияга байланып атат да. Ошон үчүн биз окутушубуз керек. Албетте мүмкүнчүлүгү болсо, ошол кыздар өзгөчө математика, физика, химия кызыккан кыздар болсо, алар программирование кирип, ошону алдыга алып кетсе, бул сонунда ата-энеси аларга окутуп, аларга мүмкүнчүлүк түзсө. Бирок тез эле үйрөнүп алчу да кесиптер болуп атат. Азыр СММщик же болбосо өзүнүн деле ишин ошол интернет аркылуу көптөр сатып атат да. Үйдө отуруп эле тамак жасап, ошол эле киного тартса деле, ошол эле сабак берсе деле, интернет жок, технология жок, жашоону элестете албай калдык да. Ошон үчүн өзгөчө кыз балдар окуп азыр үйүндө отуруп эле балдары менен болсо дагы ошо аял кишилер 2-3 саат иштеп өздөрүнө акча тапканга, үй бүлөсүнө мындай бир чоң мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Ошон үчүн биз кыз балдарга билим беришибиз керек. Маркетинг тармагында жана SMM тармагында айымдар үчүн абдан көп кесиптер бар. Азыркы учурда бул эң биринчиси эле маркетолог өзү, SMM адиси, мобилограф, телефондорго видео тартуу боюнча, таргетолог, рекламаны настройка кылуу боюнча, контент-мейкер, сторис-мейкер, директолог, копирайтер да башка да ушундай сыяктуу. Жана ушундай эле эгерде жаңы баштап туруп, жарым жыл, 1 жылдын ичинде $1000 чейин акча таап кете алган кыздар бар да. Мисалы SMM'ди жүргүзүп аткан болсо, 2 баракчаны жүргүзсө, ар бирөөнө 20 000 сомдон айына 40 000 сом тапса болот. Эгерде 3 баракча жүргүзсө, анда 60 000 сом. Эгерде мисалы SMM адиси аябай күчтүү болсо, таргетти да өзү кылып кетсе, сүрөттөрдү өзү тартып, баракчаны өзү жүргүзсө, ал бир баракчага 30 000 сом алса болот да. Бүгүн аябай сонун баягы иш-чара болуп атат. Абдан кубанып атам. Залда жалаң кыздар отурат. Эгер мына ушул кыздар бири-бирибизди колдоп, дайыма бири-бирибизге ушундай жакшы мотивациялык сөздөрдү арнап турсак, албетте биздин ушул өлкөбүздөгү кыздардын орду дагы, ошондой эле алардын кандай десем, мындай потенциалы дагы көтөрүлөт деген ойдомун да. Биз региондо кыздар менен көп иштегенде өзүбүзгө көп мындай сабактарды билип атабыз да. Анткени
региондордо спецификаны түшүнүшүбүз керек экен, реальность өзгөчө экен. Мисалы, кээинки убактарда кыздар болсо кеч убакытка чейин кала алышпайт, же болбосо тренинг 2 күндүк тренинг боло турган болсо андай мүмкүн эмес. Же болсо биз борбор шаарда тренинг өткөзөбүз, сен биз жака учуп кел десең, ата энеси, үй бүлөсү кое бербей коюшу мүмкүн. Ошондой реальностьтарды биз ойго алып, кыздарды бияка алып келебиз, жалаң эле Бишкекте ишти жасайбыз дебей эле, биз ошол айылдарга барышыбыз керек. Айылдарга барып, ушул маалыматтарды жеткизип, бөлүшкөнгө аракет кылып атабыз.